10 жылдан бери biz ушул bir акыйкатсыздык менен күрөшүп келдик. Мына силер бардыгыңарга маалымат жетти. Мындан 8 жыл мурун ушул жерде митинг уюштуруп, Камчыбек Ташиев экөөбүз камалганбыз. Билесиңер, анда биздин бүгүнкүдөй смартфонубуз жок болчу, интернет, YouTube, Одноклассник, Facebook деген жок болчу, Instagram деген. Мына акыркы 4-5 жылдан бери активдүү колдонгонуңар үчүн толук информацияны алдыңар. А 2012 жылы бизди камаганда, бизди эл душманы кылып көрсөтүп салган. Бардыгыңар мына ушу север айрыкча түштүктө Камчыбек Ташиевдин 7 каналы бар эле, ал туура маалыматты жеткизип атып, түштүк толук информация алат эле. А түндүккө эл душманы кылып таштаган. Акыркы 3 жылда мына сиздерге мен информацияны жеткире алдым. Благодаря ушу соцсеттерин аркылуу, YouTube аркылуу дегендей. Толук маалымат билесиздер. Эми, эгерде толук ишенсеңиздер, мага ишениңиздер дагы, мен көрсөткөн жол менен кеткенге макул болуңуздар. Анан ызычуу. Азыр ызычуу кылып, ушу жерде мындай ышкырып, кыйкырып, бири-бириңер менен жөөлөшүп түртүшпөстөн, бу да коркунучтуу. Мына бирөө жыгылып калса, аны карабай атасыңар. Тебелеп өлтүрүп коюшуңар мүмкүн. Ансыз деле мына кече күнү канча кишибиз жарадар болду. Экөө өлдү деп уктум мынакей. Ошон үчүн эч кимге өлүмдүн кереги жок. Каалабайланы. Кыргыз мамлекети, кыргыз эли түз жол менен, ынтымак менен, анан эң негизгиси сабырдуулук менен жеңели бардыгын. Ошон үчүн мына сабырдуулук менен, качан гана сабырдуулук болгонуңарда жеңишке жетесиңер. Мына канча жылдан бери сабырдуулук кылып келатасыңар? 10 жылдан бери. Мына 10 жылдан бери, акыркы 10 жылдан бери келип, мына эң аягына сабырдуулук кылгыла. Эми мындай болот да. Бул жерге келип кайра чогула бербесек, менин суранычым да силерден. Региондордон келгендериңиздер бар. Биякта шаар ичинде туугандарыңыздар болсо керек. Жок болсо өзүнчө уюшулуп, бу жерде керелгечке тура бербестен азыр тарап. Дагы ар кандай провокация болуп кетип, бири-бириңер менен мушташып, дагы болбойлу тарап. Азыр мынакей колуңарда Кудай берген смартфондор турат. Эгерде керек болсоңуздар, бут тозгондор болсо, мисалы ушул мен айткан жолго бут тозуп, ушундай эле бир каршы чыгып, ушунте турган болсо, мен сиздерге Facebook аркылуу түз эфирден кайрылам, интернеттен. Чогулгула деп. Ошондо угуп туруңуздар. Ошондо кайдыгерлик кылбай келип берсеңиздер болот. Мейли каякта болбосоңуздар. Мен муну эмне үчүн айтып атам? Азыр бизде 2010 жылы да ошондой болгон, 2005 ошондой болгон. Түз жолду көрсөтсөң, олигархтар чыгат, анан шуструйлар чыгат, алар келет дагы элдерди уюштуруп туруп, жанагындай баклаш кыргыттырып, тапыч кыргыттырып, бул туура эмес кетип баратат, тиги бу деген ушундай бир акчасынын күчүнө салып, мишайт этиши мүмкүн, бизге тоскоол болушу мүмкүн. Эгерде ошондой тоскоолдуктар болсо, мен сиздерге эч жашырбай, мурда түрмөдө жатып, мен силерге кайрылалчу эмес элем. Болбосо, эми аяктан телефон запрет да. Азыр мына чыктым, эркиндиктемин. Кайрыламын бүтүндөй, кайдыгер калабай келип калсаңыздар болот. Бирок эч кандай мушташ, кырылыш, уруш талашы жок. Келип бериңиз. Мына биринчи мындай. Урматтуу туугандар, алло, бир мүнөт. Урматтуу туугандар, мына бардыгыңыздар Садыр Жапаровдун боштондугу үчүн күрөштүңүздөр. Ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу туугандар, бүгүн Садырдын айтканына макул болсоңуздар, 2 айдан кийин Садыр Жапаровду президент кылабыз. Жапаров! Туугандар, bir minut. Урматтуу эл жұрт, урматтуу туугандар, эгерде бардыңыздар мыйзамдан чыккыбыз келбесе, бүгүн кечинде уже Садыр Кудай кааласа мамлекетибиздин президентинин милдетин аткаруучу болот.